Экинчи тапшырма турист биринчи күнү 32 километрди 4 километр саат, ал эми экинчи күнү 28 километрди 7 километр саат ылдамдык менен басып өттү. Бизге керектүү формула S барабар V көбөйтүлгөн T. Ошондой биринчи күнү дейт, биринчи күнү жолубуз 32 километр экен, 4 километр саат ылдамдык менен басыптыр. Анда убактыбыз белгисиз, убакытты табыш үчүн 4кө бөлүп жүрөм. T барабар 8 болот. Биринчи күнү 8 саат баскан. Экинчи күнү болсо 28 километрди 7 километр саат ылдамдык менен баскан. Убактыбы 4. Эми бул 2 күндүн ичиндеги туристтин орточо ылдамдыгы канча? Ылдамдыкты табыш үчүн биз эмне кылышыбыз керек? V барабар S бөлүнгөн T. Ошондо V'быз биздики белгисиз да. Жолубуз канча болуп калды? Биринчи күнү 32, экинчи күнү 28 болсо, 28ге 32-ни кошсом 60 болот. Анан убакытка бөлүп коем, Убакыттын биринчи күнү 8 саат, экинчи күнү 4 болсо, 12ге бөлүп койсом, ылдамдык орточо 5 километр саат экен. Кийинки тапшырма, үчүнчү тапшырма. Велосипедист биринчи күнү X километрди дейт. S барабар V көбөйтүлгөн T деп жазып алайын кайра эле. Ушул формула менен чыгарабыз да. X километрди V саат ылдамдыкта басыптыр дейт. V саат ылдамдыкта басты дейт, V көбөйтүлгөн T деп коеюн. Ал эми 2x километрди V бөлүнгөн 2 километр саат ылдамдыкта басты дейт. Так, ал эми үчүнчү күнү x бөлүнгөн 2 километрди V бөлүнгөн 3 километр саат ылдамдыкта басып өттү. Велосипедисттин 3 күндө убактысын тапкыла дейт. T-ны табышыбыз керек. T-ны табыш үчүн эмне кылам мен бул жерде? T барабар V-ны бул жака бөлүп жиберем. X бөлүнгөн V болот. Бул жерде T барабар 2 бияка, V бияка кетет, 4x бөлүнгөн V болот. Бул жерде болсо 3 бияка, V бул жака кетет. Карама-каршы пропорция болот да. 3x бөлүнгөн 2V болот. Эми 3 күндө өткөн убактысын тапкыла дейт. Биз ушу үчөөнү кошуп коюшубуз керек, Биринчи күн, экинчи күн, үчүнчү күндөгү убактысы да. X бөлүнгөн V кошулган 4x бөлүнгөн V кошулган 3x бөлүнгөн 2V. 3x бөлүнгөн 2V. Барабар. Буга муну кошсом эмне болот? 1 бөлүмдү эле жазам, окшош болуп калды. 5x плюс 3x бөлүнгөн 2V барабар. Жалпы бөлүмгө келтирем, бул 2V болгон үчүн мен муну 2ге көбөйтүп жиберишим керек. Ошондо эмне болуп калат? 10x плюс 3x бөлүмү 2V болот, 13x бөлүнгөн 2V. Жообубуз A болуп калат экен.